Саламатсыңар бөбөктөр. Кел бөбөгүм жомок деген уктурубуздан Кыргыз элинин Ысык көл деген жомогун касыңар бүгүн. Азыркы Ысык көл турган жерде ырайымсыз хан жашап туруптур. Ал элди катуу эзип, бейбачара кембагалдарга зулумдук кылчу. Аларга чексиз чыгым салып, күнөөсүздөрдү жазалап туруучу экен балдар. Ошондо колунда малы жок, үйүндө дүнүйөсү жок бир кедей чал хандын алдына барат. Ханым, эмириң адилетсиз, бийлигиң катуу, өзүңдө ырайым жок, элдин убалы сообу деген болот. Элге жеңилдик бер, эмирдигиңди жумшарт ханым. Ай, бул жолкуңду кечирдим. Эгерде экинчи ирет дагы ушинтип келе турган болсоң, мен башыңды алам, чыгаргыла. Ошентип каарданып кубалап чыгыптыр. Элдин акыбалы ого бетер начарлап, хан өзүнүн ырайымсыздыгынан баш тартпаган соң алеги адам чыдап тура албай, хандын алдына барып жогорку сөзүн экинчи ирет айтыптыр. Калмактын ханы тактысында наша чегип отурат. Өзү эртең дарга касылсын, аял балдарын кескилеп өлтүргүлө. Шундай буйрук берип, ал кишинин бир көзүн чукуп салат. Хандан чыгып мусапыр чал үйүнө келип, аялы менен баласына айтат. Бүгүн түндөн калбай качуубуз керек. Сереки шүдүңкүт тапкыла. Бала бакыраны мингизип, тоону өрдөп чыга бергиле. Мен шаарга сел каптатып, адилетсиз хандан өзүн да шаарын да жок кылам. Бала сатасы айткандай, эки шүдүңкүттү даярдап, бардык кедей кембагалдарга кабарлап, тоого качып чыгып кетишет. Чал болсо ошол шаардагы бир чоң кудукка келет да, тулпарын байлай коюп, колуна кетменин алып, кудуктун түбүнө акырындап чүп барат. Издеп жүрүп, каканактай болуп, чанач кейиптенген бир нерсени таап алат. Көрсө, ошол кудуктун суусун тосуп турган экен. Эгер шаардын ханы адилетсиздигин күчөтө берсе, бир күн өзүнөн өзү жарылып, шаарды каптап кетчү селдин кабы экен балдар. Чал селдин кабыгын кетмени менен бир чаап жарат да, өзү канаттуу тулпарга минип алыс тоону карай качып кетет. Ошентип, калмактын ханы бүтүндөй шаар малы жаны байлыгы менен жердин түбүнө кетет. Кудуктун суусу ашып ташып селге айланып, шаарды каптап, Ысык көл деген ошондон пайда болгон экен. Немис жомогу Жылдыз көйнөктүү кыз. Илгери бир жетик кыз болгон экен. Ата энеси өлгөн соң колунда бир сындырым наны менен, үстүндөгү кийиминен башка эчтекеси жок эле. Кыштакта эчтеке болбогон соң, эмне кылам деп колунда бир сындырым наны менен жолго чыгат. Баратып чарчаңкы оорукчан бир карыяга жолугат. Балам, аябай ачкамын. 3 күндөн бери эчтеке жебедим. Бир сындырым нан берчи балам. Кыз боороруп колундагы бир сындырым нанды карыяга кармата салат. Андан ары жолун улап баратып, үшүп калган бир кызды көрүп, башындагы топусун берет ага. Анан дагы кетип баратса бир кемпир чыгат. Мени сыртка кууп чыгышты. Мага көйнөңдү бер, үшүп жатам. Өзү үшүгөнүнө карабайт. Мен жашмын, чыдайм да. Не? Көйнөгүн чечип берет. Андан кийин бут кийими жок тилемчи чыга калат. Ага бут кийимин чечип берет. Ошондо балдар, караңгы кирип калганда бир үн угулат дейт. Мага кийим бергилечи. Жылаңачмын. Кыз ага карабай, акыркы көйнөгүн чечип ыргытат да, караңгыда мени ким көрмөгөле деп жолун уланта берет. Асманды караса жылдыздар жымыңдайт. Бир жылдыз асмандан түшөт, анын артынан дагы бири ошентип отуруп жылдыздар жамгырдай жаай баштайт. Алар гүлдөй болуп кызды ороп калышат да, ага көйнөк болушат. Жакыр кыз ачка калбай, жылдыздардын белектери менен бардарчылыкта жашап, ушул убакка чейин бактылуу өмүр өткөрүп келет экен балдар. Грек жомогу ат
түлкү жана арстан деп аталат. Ат аябай карып калган кезде Исаны бош койду. Мага жардамың тийбеген соң эмне кылайын сени? Каалаганыңдай жаша. Эгер арстан алып келсең сени багам. Болбосо капа болбо. Сыртка чыгарып жиберди. Ат мындай абалга капа болуп токойго барды. Токойдо жүрсө алтынан түлкү чыкты. Хей, досум, эмнеге ыйлайсың я? Мен ыйлабаганда ким ыйлайт? Анан арманын түлкүгө айтып берди. Сен бул ишти мага кой. Тетиги дарактын түбүнө барып өлөмүш болуп уктап кал. Ошондо түлкү арстанга барды. Рыскы жаныңызга келиптир. Бир ат өлүп жатат. Бир бут эле бир жумага жетет. Карасаңар. Арстан атты шыр эле жемек болот. Бирок түлкү аны токтотот. Хай, арстан падышам. Токойдун ортосунда жеп кирсек, башкалар да жетип келет да. Үйүңүзгө алып барып жебейлиби? Гүлөгөн немени кантип алып барабыз я? Аттын куйругуна байлап, сүйрөп барсак кандай болот? Атты арстандын куйругуна бекем байлап жатып, акырын аттын кулогуна шыбырайт. Хей, ат, эми калган ишти өзүң кыл. Ат секирип туруп чуркап жөнөйт. Арстан анын артынан сүйрөлгөн бойдон кетет. Ээси аттын мындай эдигин көрүп, эмне дээрин билбей туруп калат. Өзүнүн туура эмес иштегенине ыңгайсыз болот чөт. Ошол күндөн тартып ат ээсинин эң жакшы көргөн жандыгына айланган экен балдар. Эмки уга турган жомогуңар карга мурун бала деп аталат. Адам жеңил желпи жашай албаган жерде биргедей өз үй бүлеси менен күн өткөрчү. 3 кызы уулу бар эле. Баласынын мурду узун жана ийри болгондуктан балдарага карга мурун деп ат коюшат. Ал абдан акылдуулугу менен абдан акылдуу болчу. Бир күн алардын үйүнүн жанында тык 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 деген үн угулат. Эң улуу кызы кийимде бешикти ача салганда көздөн кайын болуп кетет. Экинчи кызы эмне болуп кетти деп терезенин жанына барат, ал да жоголот. Үчүнчү кыз да ушундай окуяга туш келет. Карга мурун терезеден карабастан ылдамдык менен сыртка аттайт. Ал эжелерин сүйрөп бараткан 3 ажыдаардын алыстап баратканын көрөт. Бул ажыдар 3, 7 жана 9 баштуу жырткычтар эле. Карга мурун ажыдаардын артынан түшөт. Алдыңкы алыстап көрүнбөй калат. Ал эми 3 баштуу ажыдаарды өзү жедеген жес токойунда кармайт. Ал карга мурунга курч канжарын ыргыттат. Карга мурун сабын тосуп алып, чебердик менен өзүн карай ыргытканда айланып ажыдаардын 3 башын тең бирдей кесип кетет. Ошентип эң улуу эжесин ажыдаардын чеңгелинен кутулат. 7 баштуу ажыдаарды 7 күндөн кийин күмүш токойунда жолуктурат. Экөө беттешкенде карга мурун анын ортоңку башын кармап жулуп алат. 7 башы тең топуракка көмүлөт. Ортончу эжесин ушинтип буткарат. 9 баштуу ажыдаарды 9 күндөн кийин алтын токойдон издеп табат. Эй, дөңгөлөк бололу да жарышалы. Сүзүшөлү, ким сынса ошол жеңилет. Ошентип ажыдар темир дөңгөлөк болуп калса, карга мурун болот да дөңгөлөк айланат. Экөө сүзүшкөн мезгилде темир дөңгөлөк чортсунат. Карга мурундун мурду бир аз кыйшай өчөт. Эң кичинекей бир тууганы менен үйүнө кайтышат. Эжелеринин баары турмушка чыгат. Карга мурунда сүйгөнү менен баш кошуп бактылуу өмүр сүрөт. Карга мурун тынчтык жашоого өтүп, балык уулоочулук менен алектенет. Ал мезгилден бери ажыдаарлар көрүнбөйт. Алар карга мурундан коркуп, качып кетишкен дешет бөбөктөр. Ушуну менен кел бөбөгүм жомок деген бүгүнкү уктурубуз аяктады. Эмесе бөбөктөр саламатта тургула.